Атамбаев жана анын айланасындагылар эгер мыйзам бузган болсо, Кыргызстандын кызыкчылыгына зыян келтирген болсалар, мыйзам алдында, тарых алдында жооп бериш керек. Алардын сот процесси өзүбүз соттун зомбулугунан, мыйзамсыздыгынын курманы болгон адам катары Атамбаевдин үстүнөн жүрүп жаткан тергөө дагы, сот дагы адилеттүү, айкын, эл алдында ачык болуш керек. Биринчи кезекте элди ынандырыш керек. Мен интервьюларымдын биринде айткам, Атамбаевка капа болуп, ага жамандык тилегенге балким менде мындай негиз бар. Бирок ал саясий туткун болушун, саясий туткун деген статус алышын мен каалабайт элем. Анын кылмышы тергөө органдары так далилдеш керек. Сот айкын эл алдында элди ынандырып чечим кабыл алыш керек деп ойлойм.